биздин заманга чейинки экинчи кылым жана орто кылымдардын жарымына чейин эл аралык соода жана карым катнашты байланыштырып турган жол бул улуу жибек жолу болгон. Ошол жибек жолу аркылуу биздин ата бабаларыбыз да соода кылып, товарларын төөлөргө жүктөп, бар байлыгын белине байлап Кытай, Византия, Индия, чыгыш Европага чейин соода кылган. Кыргызстан дал ушул жибек жолунун таманында жайгашып, соода кербендери Ош, Өзгөн, Баласагын, Суяб, Барскан, Кочкор, Атбашы жана Тоң сыяктуу орто кылымдардагы шаарлар аркылуу өткөн. Ал замандарда темир жол жана аба транспорттарынын ролун төөлөр аткарган болсо, мезгил өтүп, алардын ордун поезд менен учактар ээледи. Бирок жүк ташуучу ыкмалар өзгөргөнү менен улуу жибек жолунун актуалдуулугу ошол бойдон эле келатат. Мына ушул байыркы соода жолун жаңылагысы келген Кытай бир канча жыл мурда бир алкак бир жол долбоорун сунуштаган. Узаган аптанын соңунда болсо Кытай бул ири долбоордун алкагында экинчи форумун өткөрүп, Бейжиңге дүйнө лидерлерин чогултту. 27 апрелде Бейжиңде өткөн бир алкак бир жол форумуна 187 өлкөнүн делегациясы, 37 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары келген. Иш-чарага Кыргызстандан Сооронбай Жээнбеков өзү барды. Ваше заявление о том, что Китай будет продолжать помогать... Быйыл Демилгеге 6 жыл толот. Кыргызстан бул долбоорду биринчилерден болуп колдогон. Анын өз убагында көтөрүлгөнү жана келечектүүлүгү глобалдык чакырыктарга жана коркунучтарга жооп болду. Форум биздин өлкөлөрдү туруктуу өнүктүрүү жаатында пикир алмашуу жана жалпы аракеттерди бириктирүү үчүн уникалдуу аянтча болуп калды. Форум стал уникальной площадкой для обмена мнениями. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан жибек жолунун экономикалык алкагын түзүүгө өз салымын кошуп жатканын белгиледи. Өлкө башчысы учурда глобалдык экономикалык активдүүлүктүн борбору Азия континентине ооп турганын кошумчалады. Экономика страны переходит от ускоренного... Кыргызстан жибек жолунун экономикалык алкагын түзүүгө өз салымын кошуп жатат. Азыр глобалдык экономикалык активдүүлүк борбор Азия континентине ооп турганын сиздер жакшы билесиздер. Ээлеген географиялык орду боюнча Кыргызстан уникалдуу өлкө. Бир жагынан Кытай биздин жакын кошунабыз. Ал эми башка жагынан биз Евразия экономикалык биримдикке мүчөбүз. Биз бул эки глобалдык экономикалык чөлкөмдөрдүн ортосунда көпүрө болууга даярбыз. Центр глобальной экономической активности перемещается в азиатский континент. Бир алкак бир жол долбоорун Кытай өкмөтү 2013 жылдан бери сунуштап келет. Алгачкы жыйын 2017 жылы өткөн. 2 жыл мурункуга салыштырмалуу бул жолку форум катышуучулардын көптүгү менен өзгөчөлөнүп турду. Бир алкак бир жол долбоору негизи Кытайды Европа, Африка жана Азиянын башка аймактары менен туташтыруучу жүк ташуучу жол жана энергетикалык инфратүзүм курууну максаттайт. Долбоор Кытайдын тышкы соодасын жандантып, бизнести убакытты үнөмдөө жана көп жерге кол жеткирүүгө шарт түзөт. Темир жол, аба, деңиз жана интернет соода аркылуу дүйнөлүк рыноктун басымдуу бөлүгүн ээлегенге мүмкүнчүлүк жаратат. Кытай лидери болсо форумда бир алкак бир жолдун жыргалын бир гана Кытай көрбөстүгүн чогулгандарга түшүндүрүп жатты. Си Цзиньпин баяндамасында аталган долбоордун алкагында жибек жолун жээкте жайгашкан өлкөлөргө кол кабыш кылып, миллиарддаган акчалай жардам бере тургандыгын, ошондой эле бизнес долбоорлорду толук колдоого ала тургандыгын билдирди. Форумга катышып келген эл өкүлү Акылбек Жапаров да Си Цзиньпиндин сунуштары бир жактуу болбогонун, долбоор глобалдашуу доорунда ачыктыкты көздөгөн ийкемдүү экономикалык программа экенине ишенип кайтканын айтат. Азыркы Кытайдын жетекчиси ушу илгерки жибек жолун жандандыруу маселесин көтөрүп, ушу бир жолдогу бир сапарды өзүнүн оюн айтып, жеке эле Кытай өнүкпөсүн, Кытай менен соода сатык мамиледегилер, өзгөчө кошуна элдер, алардын дагы жашоо турмушу бийик болсун деген максатты астыга койгон. Ошого карата азыр бүгүнкү күнү инфраструктуралык Азиялык банк ачылды. Бул банктын алкагында финансылык мүмкүнчүлүктөрү бүткүл дүйнөлүк банк менен Азия өнүктүрүү банкын кошсо дагы мындан дагы көп акча пайда болду да. Бир алкак бир жолдун Кыргызстан үчүн чоң мүмкүнчүлүк болуп турганын белгилеген депутат Жапаров өлкө жана өкмөт долбоор жазгандан аксап жатканына кейит. Анын пикиринде саясат деселе
баса калып жатып калбай, бизнес долбоорлорду жазганды, аны коргогонду, ошондой эле бир алкак бир жолдон акча алып жана аны кайра бергенди үйрөнүшүбүз керек. Бир чоң суу сактагыч, 3-4 чоң ГЭС курулуш керек эле. Биз дагы эле оюбузда ушубуз. Курсак жакшы болот эле деген оюбуз бар, проектлерибиз жок. А Кытай тарапта уже 2 чоң гидроэлектростанцияны курушту. Подстанцияны куруп коюшту. Анан алар дагы эле айтат да, биз силерге барып биз куруп бербей эле коелу. Өзүңөр Японду чакырасыңар, Американы чакырасыңар, биз бизнес проектиңердин алкагында анткени 6 центтен электр энергияны сатып алганга биз даярбыз дейт. 7 жыл, 10 жылда өзүн өзү актайт бул. Биз силерге акча берели, алар келип куруп берсин дейт. Силер ошондой бизнес проектлерди даярдабайсыңарбы деп атат да. Биз ушунан аябай катуу акчап атабыз да. Адистердин айтымында бир алкак бир жол долбоорунда Кытай Кыргызстандын тоокет энергетика жана инновациялык долбоорлорун көбүрөөк колдоого алат. Анткени Кытай өндүрүшү көп болгондуктан электр энергия сатып алууга жана онлайн соода системасын түзүүгө кызыктар. Экономист Кубанч Чороевдин пикиринде бир алкак бир жол долбоорунда санариптик система жолго салынса, ал Кыргызстан үчүн дүйнөлүк онлайн эркин соода платформасына жол ачат. Биз ЕАЭПтин мүчөсү катары ушул жерге хаб түзүп иштей турган болсо, анда албетте Кыргызстанда көптөгөн жумуш орундары түзүлөт да. Ошол эле Alibaba, ошол эле eBay деген платформа бар, ошол эле Amazon деген платформа бар. Ошолорду колдонуп, эгерде биз ушу Кыргыз почтасынын бүт мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып турган болсок, албетте бул жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт да Кыргызстан үчүн. Ошондой эле адистер бир алкак бир жолдон пайдаланып калуу үчүн Кыргызстан товарлар тынбай өткөн транзиттик өлкө болушу керектигин белгилейт. Эл өкүлү Абдывахап Нурбаев аталган долбоорду алгылыктуу колдонсок, Кыргызстан соода саттык көз карандысыздыгынан толугу менен чыгат деп эсептейт. Бизде эң биринчи бул долбоорубуз, бизде көп жылдан бери сөз болуп жылбай атат. Бул Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун куруп алсак, ушул долбоордун алкагында Кыргызстан соода жагынан көз карандысынан чыгат. Соода көз бул экономикага эң чоң түрткү берет. Азыр биз коркуп атпайбыз, мына карызды кантип төлөйбүз 2025 жылдан баштап башка деп. Эгер биз ушул маселени куруп алсак, темир жолун чечип алсак, мен ойлойм биз транзит аркылуу деле көп акча табып калабыз да бул жерде. Экинчи эле ошол баягы темир газ турбаларын өткөрүү боюнча дагы Түркмөнстан газ Кытайга аны да ишке ашырып алсак, буюрса ошол калганда ал жерде дагы бизге кошумча каражат булактар болуп турат да. Негизи эле биз ортодо туруп, Европа менен Азиянын ортосунда туруп, өзүбүздүн географиялык абалыбызды колдонуп дагы көп иш-чараларды өткөрсөк болот да. Мен ойлойм бул жер соода жагынан, ошо логистикалык жактан, башка жактан, анан эң башкысы биз мисалы үчүн өзүбүздүн баягы бренд деп азыр иштеп атат, өкмөт баягы экологиялык таза продуктларды колдонуп чыгарсак болот да. Бир алкак бир жолдон ишкерлердин да үмүтү чоң. Жеке ишкер жана ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн укугун коргоп, барбаган жери, кирбеген эшиги калбаган Бакыт Дегенбаев мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгаруу Кыргызстан үчүн кийин өкүнүч болоорун айтат. Ал үчүн Кыргызстан өкмөт жалпы ишке чөйрө жапатырма киришип, ыкчам аракеттерин көрүшү зарыл. Ансыз оозундагы ашын алдырып жиберери турган кеп. Товарлар ылдам келсе, бизден товар кетсе, бизде ошол бая Кытайдан товар келет эле деп отура бербей, биз дагы аракет кылышыбыз керек. Ошол жол салынып калса, деги эле ошол проект иштеп кетсе, ошол дүйнө жүзү менен Кытай аркылуу соода чыкканга да аракет кылыш керек. Анткени Кытай канча дүйнө жүзүндө жүздөн ашык өлкөнү баглагантат да. Демек биз ошол проектти кабыл алсак, Кытай аркылуу көп өлкөлөргө чыга алат экенбиз да. Ошол эле Индия болсун, ошол эле Юго-Восточный Азия болсун, Ближний Восток болсун, ошонун баары менен соода кыла алат экенбиз да. Ошол жакта да жакшылап баалап, бир талдап чыгыш керек да. Ишкер Дегенбаев өкмөттүн бир алкак бир жолго долбоор сунуштоодогу аракеттерине ичи чыкпай жатканын айтып тынчсызданат. Бейжиңдеги форумда да Кыргызстандын бир дагы долбоору кирбей калышы өкмөттүн бул жаатта жай кыймылдап жатканынын көрсөткүчү деп эсептейт. Өкмөттө азыр бир ушул долбоор алкагында бир идеясы жоктой сезилет да. Ошондуктан азыр бизнес коомчулукту, жарандык коомчулукту ушу чогуу бирге келип, биргелешип,
бир идеяларды жаратып, жакшы программаларды кабыл алып, бири-бирибиз менен кеңешип, бири-бирибизге кеңеш берсек, ушул долбоордон баарыбыз утуп чыгабыз деген тилегимди айтып кетет элем. Дегенбаевдин сөзүн колдогондор дагы бар. Эл өкүлү Абдувахап Нурбаевдин пикиринде өкмөт мүмкүнчүлүктү жакшы колдоно албай жатат. Туура эми азыр коомчулукта өкмөткө каршы сын пикир көп, бирок эми эч нерсе кылбай атат деп да айта албайбыз. Иштеп атат. Ошол эле мисалы үчүн коопсуздук шаар кирип ишке баштады. Ачык асман саясатын киргизишти. Мына сентябрдан баштап мугалимдердин айлығын көтөрүп атат. Бирок бул жетишсиз болуп атат. Анткени бизде эң башкы нерсе маселелердин бири бул жумушсуздук, миграция маселеси. Мына биздин региондордон сыртка чыгып кетип атат бардыгы. Эгер биз кичи жана орто бизнеске эркиндик берсек, мына ушул маселе чечилмек. Өкмөт мына ушуга мындай бир чоң кадам таштап бара албай атат. Жогоруда өкмөткө айтылган дооматтарга жооп алуу, ошондой эле бир алкак бир жолдогу долбоорун тактап билүү максатында өкмөт курамындагы тиешелүү жетекчилерге бир канча жолу кайрылдык. 2 күн бою чуркап жүрүп, бир жыйында экономика министринин орун басарын араң кармаганга үлгөрдүк. Бир алкак бул жол бул жана Кытай эл эмесине эми бул жерде негизги бул биздин темир жолго тиешелүү долбоорлор, аэропортко тиешелүү долбоорлор, энергетикага тиешелүү долбоорлор, бул жана соода логистикалык борборлор, мунун баары ошо бир алкак бир жолго тиешелүү долбоорлор. Министрдин орун басары Элдар Абакеров өкмөттүн бир алкак бир жолго сунуштай турган долбоорлору тууралуу толук ачыктаган жок. Долбоордон кабары жокпу же жооп бергиси келбедиби? Айтор канча суроо менен жарга такасак да жалпылаган гана түшүндүрмө угуп кайта бердик. Кытай берип аткан мүмкүнчүлүктөргө өз долбоорубузду сунуштап, бир алкак бир жолдон акча алганга дагы деле өлкөнүн мүмкүнчүлүгү бар. Анын үчүн элдин, Кыргызстандын ишенген өкмөтү ишкерлер айткандай уктап жатпай, долбоор жазганды ыкчам үйрөнүп, аны тез арада коргоону да өздөштүрүшү керек болот. Ошондо гана атаандаштуу күч алган дүйнөлүк рыноктон өз акыбызды алганга жетишебиз. Исмат Ибрагимов, Кутман Маматазимов, Рахат Токсобаев, Аптасереп, 5 канал.